1-ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары каралап жатат. Орунбеков Клоп менен Болот Темировдун иликтөөсүнө жооп берди. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Клоп менен журналист Болот Темировдун иликтөөсү тууралуу пикирин билдирди. Буга чейин басылма президент Садыр Жапаровдун туугандары менен жакындары Мадина Кездеме базары менен жанындагы ишканаларды кантип өз колдоруна алганын иликтеп чыккан. Орунбеков материалда бир дагы далил жок жана иликтөө эл айтты, ошондой ойлойбуз деген ушак менен даярдалган деп эсептейт. Мындай каралоолор бизге тоскоолдук жаратпайт. Жетекчибиз дагы ушундай ушакчыларга алак сыбагыла деп айтты эле. Президенттин командасы дымактуу пландарын ишке ашыруу үчүн күнү-түнү иштеп келүүдө жана жалпы элдин жыргалчылыгы үчүн багытталган иштерди уланта берет. Темп абдан ылдам, максаттар чоң, ит үрө берет, биз алдыга жүрө беребиз, деди ал. Орунбеков иликтөөгө жооп иретинде өлкөнүн акыркы жылдагы бирдиктүү бюджетин көрсөтүп, өлкөдө ар тараптуу жаңылануулар болуп жатат деген пикирин билдирди. Ал Клоптун ишмердүүлүгүнө чектөө коюлганын, ал эми иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылганын эске салды. Ошондой эле активисттер Мелис Аспеков менен Тилекмат Күрөңовду да бузукулук менен алектенип жатат деп кошумчалады. 1-ноябрда 1-май райондук соту Азимбек Бекназаровдун бөгөт чарасын карап, абактагы мөөнөтүн 2-январга чейин узартты. Бул тууралуу анын уулу Руслан Бекназаров билдирди. Ал тергөө бир да жолу атасын суракка албаганын белгилеп, анын эмне байлыгы бар экенин издөө менен алек болууда деген пикирде. Азимбек Бекназаров кылмыштуу кирешелерди адалдоого шектелип, 12-сентябрда кармалган. Кийин райондук соттун чечими менен камакка алынган. УКМКнын маалыматы боюнча, саясатчынын 2010-жылдагы апрель революциясы учурунда банк кутучаларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоого жана коротууга тиешеси бар. Кийин Бекназаров президентке кайрылып, $1 миллион кымырып алган деген маалыматты мурда депутаттык комиссия жана прокуратура текшерип, мыйзам бузуу таппаганын айткан. Жакындары болсо өлкө башчыдан аны үй камагына чыгарууну өтүнгөн. АКШнын МАМ департаменти менен каржы жана соода министрликтери Орусияга Украинадагы согушта колдонулуп жаткан товарларды жеткирген дээрлик 400 уюмга жана адамга санкция салды. Алардын арасында Service Fly Bishkek деген кыргыз компаниясы да бар. АКШ бийлигинин маалыматына ылайык, ишкана 2024-жылдын май айынан бери Орусиядагы Warehouse Forest компаниясына $1 миллион 200 000 товар жеткирген. Кыргызстандын юстиция министрлигинин сайтында Service Fly Bishkek түрдүү жабдууларды дүңүнөн сатып иштей турганы эси Магомед Омаров экени жазылган. Ал эми Орусиялык Warehouse Forest компаниясы аба кемелерин оңдоо жана техникалык жактан тейлөө менен алектенет. CHPL категориясындагы товарлар, анын ичинде микроэлектрондук жана авиациялык компоненттер АКШ менен эбден жөнөтүлгөн деп жазылган МАМ департаменттин билдирүүсүндө. Мекеме АКШнын бийлиги Орусия согуштук максатта 3-өлкөлөрдөн технологиялар менен жабдууларды сатып алып жаткан каналдарды жана түйүндөрдү бузууга аракет кылып жатканын белгиледи. Санкциялар Орусиянын аскердик өнөр жайы үчүн чечүүчү мааниге ээ экспортер өлкөлөргө каршы багытталган деп кошумчалашты МАМ департаменттен. Буга чейин АКШнын бийлиги Орусиянын өнөр жай объектилери менен кызматташканы үчүн бир нече кыргызстандык компанияга санкция салган. Акыркы жолу санкциялык тизмеге Транзит Сервис Бишкек жана Нова Проект компаниялары киргизилген. Орусия 2022-жылы февралда Украинага толук масштабдуу кол салгандан кийин АКШ жана Евро биримдикке мүчө өлкөлөр Москвага санкция салып, аскердик максатта колдонулушу мүмкүн болгон технологиялардын экспортуна чектөөлөрдү киргизген. Кыргызстандын бийлиги Украинадагы согуш боюнча расмий нейтралдуу позицияда экенин билдирген. Бирок Орусия санкцияга илинбеген Кыргызстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөр аркылуу батыш технологияларын алууну улантып келет. Ишкер Имамидин Ташев УКМКнын тергөө абагынан юстиция министрлигине караштуу 31-мекемеге соттун чечими жокотурулган. Бул тууралуу Клопко ишкердин адвокаты Самат Мацаков билдирди.
Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Ташовдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча соттук отурум болмок, бирок аны сотко алып келишкен жок. Адвокаттар Ташовду УКМКнын убактылуу тергөө изоляторунан таба алган эмес. 30-октябрда Ташовду көрүүгө барганбыз. Эшик кулпуланып калып иштебей жатат деген үчүн кире алган жокпуз. Көрсө ошол түнү аны 31-мекемеге которгон экен. Мен азыр жолугуп келдим. Абалы боюнча эч нерсе айта албайм. Бирок ал көп кан жоготконун билдирди, деди Мацаков. Ишкердин адвокаттары шектүүнү башка тергөө абагына которуу боюнча сот отуруму жактоочулар менен өтүшү керек экенин айтып жатышат. Ташовдун бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу арыз 4-ноябрда Бишкек шаардык сотунда каралат. Бишкектин Ленин райондук соту желекти өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробековду күнөөлүү деп тапты. Бул тууралуу Кылым Шамы укук коргоо уюму кабарлады. Ага жалпыга маалымдоо каражаттарын же маалыматтык коммуникациялык тармакты колдонуу менен бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып тагылган. Жоробеков былтыр декабрда желекти өзгөртүүгө каршы чыгып, митинг өткөрүүнү пландаган. Көп өтпөй массалык башаламандыкка чакырууга шектелип кармалган. Кийин экспертизанын жыйынтыгы жок кылмыш иши кармалып, сот алдыга жылбай жатканы белгилүү болгон. Ал быйыл 15-июнда гана эч кайда кетпөө тил каты менен абактан бошотулган. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева сокулукта аялын балдарынын көз алдында сабаган шектүү жазасыз калбашы керектигин билдирди. Ал мамлекеттик органдарды жабырлануучунун укугун коргоого чакырды. Учурда аялдын абалы орточо оор деп бааланууда. Дарыгердин айтымында катуу сабалып, денесинде көк ала жана гематома бар. Саны кесилип, мээси чайкалып, тырмактары жулунган. Баш, мээ жана бөйрөктүн жабыркашы боюнча шек бар. Жабырлануучу 16 жашында турмушка чыгып, күйөөсү менен жакында миграциядан кайтып келишкен. Учурда 3 жана 6 жаштагы 2 кызы апасынын туугандарынын колунда. Келиндин апасы күйөө баласы буга чейин да кызын коркутканын айтып, неберелери жаңжалды көрүшкөнүн айткан. Кыздарынын көзүнчө аялын сабап, кыйнап, анын баарын видеого тартыптыр. Буга чейин күйөөсү кол көтөргөнүн билбейм. Бирок апаңа зыян тийгизем, жада калса өлтүрүп да коем деп шантаж кылып коркутуп жүрчү экен. Күйөө балам жазадан кутулуп кетпеши керек деген жабырлануучунун апасы. Акыйкатчы институту жабыркаган келинди акысыз жактоочу менен камсыздап, психологиялык жардам көрсөтөт. Шектүүгө уруп сабап кыйноо беренеси менен иш козголуп, 2 айга камалды. Кыргызстандык мушкер Тыныстан Алыбаев Черногориянын Будва шаарында өтүп жаткан 17-18 жаштагылар арасындагы бокс боюнча дүйнө чемпионатында 3-орунду ээледи. Ал 92 килого чейинки салмакта күч сынашып, жарым финалда ирандык мушкерге жеңилди. Ал эми 54 килого чейинки салмакта беттешкен мушкер Амантур Жумаев да коло байгеге ээ болду. Ал былтыр дүйнө чемпиону болгон. Дүйнө чемпионаты 20-октябрдан 6-ноябрга чейин Черногорияда өтүп жатат. Анда 88 өлкөдөн келген 660 мушкер ат салышууда.